Чыңгыз Айтматовдун учкулой мурастары. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Ар бир тил өз элине улуу. Ар бирибиз бизди бул жарык дүйнөгө алып келип, эбегейсиз зор байлыкты, өз тилин тартуулаган элибизге түбөлүк милдеткербиз. Тил деген бул элдин автопортрети. Ар бир тил өз жөнү менен, ордунда турганы менен улуу. Ар бир тил жалпы адамзаттык нарк-зыйнаттардын кампасындагы кымбат баалуу жана кайталанбас казына. Өз базасы жок эмне деген улуттук маданият болушу мүмкүн. Сөз менен биз адам атанып, алдыбызда жайылып жаткан жарык дүйнөнү да сөз менен аңдап билебиз. Сөз жок болсо, адам жок. Адам жокто сөз да жок. Сөз менен тил жаныбызга тең бүткөн шыбага, улуттун, элдин таалайлуу энчиси, орток байлыгы. Сөз атасы ыр делсе, сөз зергери акын. Элге билим берүүдөн үнөмдөштүн кереги жок. Ал өзү болбогон иш. Бир мугалимдин 50 баланы окутуп жатышы бул билим берүү эмес да. Бул окутуу ишинин бурмаланышы. Билимдүүлүктүн деңгээли канчалык жогорулаган сайын, тарбиялоо да ошончолук кыйындап, татаалдана берет. Демек, бул иште кыраакы да, кылдат да болуу керек. Бүгүнкүнүн казанында жок нерсе келечектин чөмүчүнөн чыкмак беле. Оңтойлуу ыкманын оңтойсуз экенин сыпаттаган акылы жетиктер чыгат. Биз көптөгөн иштердин тетигин тескери бурап, бузуп алабыз. Ашыкма, нигилистерди унчукпай колдоп отургандар эмнени болбосун сатып кетүүгө даяр. Кейпибиз адамдардын ушундай жамаатында тарбиялап алсак керек. Жазуучулук иште бухгалтерлик эсеп жүргүзүүнүн кереги жок. Жазуучунун кандайлыгы анын китептеринин саны менен өлчөнбөйт. Баардык замандар үчүн жарактуу, бип-бирдей идеал болуп кала турган китеп жок. Дүйнөдө кем акылдар азбы. Андайлар жазуучулар арасынан да учурайт. Жазуучу бой көтөрүүчүлүккө берилбей, ооз көптүрбөй, кара терге түшүп, мээнеттенгени, изденгени оң. Ар бир жазуучу өз жолун издегенине не жетсин. Мейли, туурап болсо да жаза беришсин. Кептин баары жазылган чыгарманын түпкү натыйжасында, анын кандай чыгышында. Көрө албастыкпы же башкабы? Турмуштун андай арзыбас майда чүйдөлөрү туурасында баш катырганга менин убактым жок. Алга басышым керек. Кыйынчылык убакыттын кадырына жетүүгө үйрөтөт. Күрдөөлдү эмгек ордуна күпүлдөгөн сөздү каада тутуп келе бергенде кандай күнгө туш болмогубузду ойлосоң үрөйүң учат. Билсеңиз, көпчүлүктө эле мен дагы демократиянын аргасы тардыгын, атүгүл жоктугун дайыма сезип келгемин. Жек көрүү адамдын акылын киргилдентет. Адам деген аты затына төп келген шарттарда жашап өткөнү жакшы. Ишти бирөөгө шылтаганда, же бирөөнүн жасашын күткөндө кедерине кетүүнүн, жылбай дымып туруп калуунун бүтпөс убаракерчилиги башталат. Мен жоопкерчиликти өзүңдүн жеке ой пикириң аркылуу элдин ой пикирин калыптандыруунун жооптуулугу деп билем.
Өмүрдүн логикасы, анын өнүгүшүнүн гарантиясы алга арымдоо. Улуттук негизи жок адабият болбойт. Кандай гана сөз болбосун, ал кандайдыр бир улуттук булактан сызылып чыгат. Жазуучунун тагдыры сыяктуу эле ар бир чыгарманын тагдыры бар. Эркиндик, теңдик жөнүндө дегеле көп сүйлөгөн менен эч нерсе жасабаган адамдар бар. Эркиндик эмне экендигин караманча түшүнбөгөндөр да бир топпу деп ойлойм. Кээ бирөөлөр оюна эмне келсе ошону жасап, оозуна эмне келсе ошону оттой берүүнү эркиндик деп билет. А эркиндик деген улам жаңы рухий мейкиндикке эгедер болуу, адамдын адеби ахлактык, социалдык жактан жетилүүсүндөгү жаңы баскыч. Адам башка бирөөнүн кайгы муңуна, күйүтүнө боору оруп, аларды тең бөлүшүүгө, өзүнү алууга даяр турса гана өзүнүн адамдык сапатын сактап калат. Анык сүрөткер укум тукумга даанышман чыгармаларды гана эмес, өз өмүрүн баа жеткис, эч нерсеге салыштыргыс искусство чыгармасында калтырат. Сүрөткерден мурда адам болот, искусстводон мурда сүрөткер болот. Сүрөткерди доор жаратат. Ал эми сүрөткер кезегинде ошол өз доорунун идеялары менен таламдарын чагылтат. Устат дегенибиз жаныңда туруп, андай кыл, мындай кыл деп сөймөй менен сайып көрсөткөн адам эмес, өзүнүн иши аркылуу ак караны айра тааныткан киши. Чындыктан жаралган чындык, жер катмарынын силкинүүсүнөн пайда болгон туу чокулар, заман өзү жараткан азамат уулдар болот. Кең ааламга көз чаптырып кароо үчүн адам рухунун кадырын кастарлап, алар менен үн алыша, зөңүрөшчүрүү үчүн рухий кароолдөбөгө ээ болуу зарыл. Өз үчүн гана жашап жана өз үйүнөн чыкпаган бир да адабият улуу атана албастыгын Ауезов жакшы билген. Сүрөткер менен эл эки өркөч төөдөй өзөктөш, эгиз нерсе. Талантты эл жаратат. Анын чебер өкүлдөрү түзгөн баардык көрөсөн иштердин баалоочусу да, сактоочусу да эл. Өлүм күйүтүн тирүүлөр тартмагы барс. Акындар азыр аз эмес, көп. Андан да аларды акын деп абас кылгандары көп. Жыңгыз Айтматовдун асыл ойлорун топтогон Мерим Сайдылкан.